ошо биздин ата энебизге кантип түшүндүрсөк болот, что жандай тою глобальный тойсуз бербейм кызымы дегендей ата энелер деле бар Ошонун да. кереги жоктугун кантип жеткиребиз деп Ооба, атасың да. ата энеге кантип Жакшы жеткирсек. суроо берип атасың карындашым. Эми тойдо мурдаракта ушу биздин куракта жаштар өзү кызык эле да. Катуу той өткөргүчү, аябай дөңгөрөк той өткөргүгө. Азыр андай эмес. Азыр Кудайга шүгүр жаштарыбызда иман инсаф көбөйүп, үнөмдүү, маанилүү экендигини, жөн эле ысырап кылып, чачып, эч бир жакшылыкка жетпейт экендигибизди ошентип өткөрбөсөк бактысыз болуп калат. Бактысыз болуп калбайбыз экендигин түшүнүп, кээ биркилер эме кылып атышат, кайрымдуулукка иштеп атышат, бир жакшы иштерди кылып атат. Бирок ошол эле учурда сен айткандай жаштар жупуну той өткөрөлү десе, ата энеси кыйнап атат. Жок, мен бир жерге барып койгонмун, аларга той кылып бербесем уят болот, анан сен улуу кызыбызсың, анан улуу балабызсың, анан өзгөчө той өткөрүшүбүз керек деген. Бул чындыгында көйгөй. Эми бул жерде мындай эреже жок карындашым. Мондай кылсаң ата энең көнүп кетет, мынтсаң ата энең түшүнүп кетет дей албайбыз. Анткени ар бир ата эненин өзүнүн тили бар, өзүнүн дүйнө көз карашы бар, түшүнүктөрү бар, баалуулуктары бар. Мен айтар элем ушундай жаштарга, эгер ата энеңер түшүнбөй аткан болсо, түшүндүргүлө. Ата энеңерди силерден артык эч ким тааныбайт. Силерден да жакшы эч ким тааныбайт. Ата энеңердин көңүлүн табып, биротоло аларга каршы чыга албайсыңар. Мисалы, таптакыр мындай кафе ресторанда өткөрбөйм, мындай кылып коем дей албайсыңар. Анткени алардын айткан сөзүндө да бир кайсы бир деңгээлде тууралыгы бар. Той деле тойдой болуш керек да, баягы сөз жупуну десе эле жерге жатып калыш керек деген сөз эмес. Болгону баягы күнөөнү мүмкүнчүлүк болушунча азайтасыңар. Бизде эреже бар. Фикта эрежебиз эки балеге душ болсоң дейт. Эки балеге душар болсоң, ошонун ахуан аскарыны, мындай айтканда жеңилирегини, кичинекейирегин тандайсың. Мындай айтканда сен азыр эки балеге душ болуп атасың, бир четинен ата энеңдин көңүлүн кыя албайсың. Ата энең эми сени эрезеге жеткирген кантип эми алар деме кыласың да. Бир четинен аларга макул болсоң, күнөөгө баткырып салгандай болуп атат. Мисалы үчүн аракты аралаштырышы мүмкүн, укмуш дискотека кылып салышы мүмкүн, айтор эркек аял аралаштырып укмуш кылып салышы мүмкүн. Ошонун жеңилин тандайсың дегени, ата энеңдин сөзүнө көнсөң дагы ошондо күнөөнү азайтканга аракет жасайсың. Мисалы үчүн макул ата эне кафеде, ресторанда өткөрөлү, бирок музыка эмес. Сыяктуу. Эгер музыка коебуз десе, макул музыка коебуз. Баягындай ата энени мактаган, эл жерди мактаган ырларды бир аз койсок болот деп, мындай айтканда консенсуска барганга аракет жасайсың. Мындай артка бир кадам, алдыга эки кадам таштайсың да. Кыскасы ата энеңге макул деп, анан жана күнөөнү азайтканга аракет жасайсың. Мүмкүн болсо таптакыр ошолорду кылдырбай койгонго аракет кыласың, баягындай ысырапкерчиликке барбаганга. Эгер мүмкүн болбой так туруп алышса ошол өз позицияларында, анда сен ошого макул болуп туруп, бирок жеңилдеткенге аракет жасайсың. Ошондо иншалла жакшы болот. Дагы Сиз жана үйлөнгөндөн кийин да сиз кайнене менен келин келишпей калса, ошондо күйөө бала эмне кылыш керек? Кантип ошо ата эненин дагы аялдын дагы көңүлүн оорутпай? Кайнене келин маселеси эми бул албетте мындай жылмаюу үчүн айтып атам да, бир тамаша үчүн. Эмедей да, Америка менен Россиядай же болбосо бир Северный Корея менен Европадай эле элестетилип кетет. Эч бир мындай элдешкис душмандардай болуп калганда тилекке каршы биздин эл арасында ушундай түшүнүк бар. Ошол эле учурда кайнене келин аябай сонун болуп кеткен учурлар да бар. Жок эмес. Болгону булар билинбейт да эл арасында. Менин баамда мындайлар көп. Берки келишпей 3-чү дүйнөлүк согуш болуп согушкандар азыраак болсо деле алардын үнү көп катуу чыккандыктан кайнене келин деген бир чоң оору пайда болуп калган да. Мен башка роликтерде деле айтканмын буну, дагы бир баса бирлеп айтайын. Кайнелерге да, келиндерге да айтарым. Экөөнө тең жыргал да. Келинге деле жакшы, кайненеге да жакшы, ортодо балага жаман болот. Мындай айтканда, кайнене туруп бул жактан октоп коет, тияктан келин октоп коет, келинчеги, анан ортодо бала мындай тияка тартса, өйдөгө тартса, ат өлөт, ылдый татса, араба өлөт болуп болбойт да, мындай чечүү жолу жок. Эң жакшысы ушундай эмеге барбаш үчүн биз ата энелер кыздарыбызды, балдарыбызды азыртан жакшы тарбиялашыбыз керек да. Кайненең сенин душманың эмес. Кайненең сенин апаң, өзүңдүн энең болот. Мен бүттүм, мени айда жылда бир көрсөң, бир көрөсүң, болбосо көрбөйсүң деп ата энелер биз тарбияласак, кыз бала тигине жаштайынан ал менин душманым дебей, жакшы эме менен настроение менен барса, буюрса, эми согуш болбойт дебейин, бирок болсо дагы мындай чыгып кетүүгө, быйтап кетүүгө оңой болот. Эми жигит эмне кылыш керек? Ортодо бала эмне кылыш керек? Бала ортодо оор айтканда актер болуш керек. Жакшыраак айтсак, дипломат болуш керек. Барып апаңдын да көңүлүн табасың, келип туруп аялыңдын да көңүлүн табасың. Анан экөөнүн тең сөзүнү кулагыңдын үстүнө өткөрүп коесуң. Мындай айтканда, апаң мисалы үчүн балаңды аялыңды аябай жамандаса, келип алып жүрөгүң ооруп, аялыңа көңүлүң сууп кетпеш үчүн көңүл өткөрүп коюш керек.
Эми бул эненин сөзүн ыргыт деген мааниде айткан жокмун. Болгону жанагындай минус жагын айтса, мындай кулагын үстүнө өткөрүп коюшуң керек. Келинчегиң апаңды шыбап атса, андагы кулагын үстүнө өткөрүп коюшуң керек. Келип келинчегиң көңүлүн табасың, барып апаң көңүлүн табасың, ортодо кыскасы диалогду түзгөн жакшы Нобель сыйлыгына татыктуу актер болосуң. Эгерде эки тарап келишпей калса да, айла жок. Бул оор маселе. Үй бүлөлөр ушул үчүн бузулуп атат азыр, көпчүлүк үй бүлөлөр. Атасы киришип алабы ошол? Эми бул келин кайнына маселесине ата кийлигишип аброюн түшүрүштүн кажети жок. Бирок мен жашоодо ушундайларды көрдүм. Окуучулардан дагы болду. Мындай чапкылашып, токмоктошуп, физикалык зомбулукка чейин болуп кетишкен. Кайнене келинди сабап, келини кайненеси уруп, ушундай ортодо баласын кошуп алып, кайненеси сабап. Ошондой ошолорду албетте кириш керек. Ошол нерсенин алдын алып кайната бүтүрүп коюш керек. Ошого жеткирбеш керек. Кайната сөзү менен, аброю менен. Эми албетте ошол кайнатанын ошол үйдө аброю болсо. Эгерде ал үйдө аброй кайненеде болгон болсо, рычаг, анда ал канча кийлигишсин эч кандай таасир этпейт. Кайненелерге дагы азат айтып турсуңуз, азыр көбүнчө кайненелер кийлигишип калды да. Эми чоң аксакал кайненелерге бир нерсе деп айтуу туура болбойт. Албетте мен акыл айткандай болбойм. Болгону ушул нерсени түшүнүш керек. Келген келин жаман эмес. Келген келиндин келген жери жаман деп айтылат. Эч бир жаш кыз мен кайненем менен согушам, анан чабышам, кайненемден баласын өткөрүп алам деп келбейт негизичи. Эми коомчулугунун бир эмесин бузуп койбосо эле, бир курбусу же бир өзүнүн энеси кайненең мындай деп бузуп койбосо эле, деги эле кыз кайра коркуп, элеңдеп келет да негизичи. Ойлоп кантип тил табышып кете аламбы деп. Ошондой келген эмени сен чоңсуң да, кайненесиң да, чоң жашың улуу. Кызыңдай болгон эменин тилин табып, алдап жаш кыз. Алдап өзүңдүн арыгыңа агызып алсаң болду да. Анан ал мен арыгыма түшпөй атат деп эле анан чапкылап койгулап эле анан бакырып өкүрүп, ал андай эмес. Ал башка табиятта чоңойду, башка үй бүлөдө, башка мыйзамдарда, башка баалуулуктарда чоңойду. Акырындык менен, сабыр менен 2-3 жылдын ичинде өз арыгыңа түшүрүп алыш керек. Кайнененин акылмандуулугунан. Келин качан жаман болот? Келин эгерде мен кылбаймын, силердин арыгыңарга түшпөймүн, сенин мыйзамдарың мага өтпөйт, сен эч ким эмессиң деген болсо, бул келинден коркуш керек. Кайненеде маселе жок. Антпей эле колунан келишинче аракет кылып атат келин, бирок көнгөн эмес да жаштайынан. Мисалы эртең менен эрте туруп көнгөн эмес ал. Аны эле сен эртең менен эрте турбай атасың, анан тиги мынтпай атасың, биздин коомдо момундай мыйзам бар, анан биздин эмеде урууда момундай эмелер бар деп эле аны чуу-чатак чыгара бербей, ошо акылмандуулук менен ошо арыгына түшүрүп алыш керек кайнене. Ошо кайнене ушуну түшүнүш керек. Анан кайнене ушуну түшүнүш керек. Аманат. Аманат эртең Алланын алдында да жооп бересиң. Кайнене да, кайнанада да ошол келинге кылган эгерде эми албетте зордук зомбулуктар болсо, мындай айыпсыз, күнөөсүз жөн эле күнөөлөрдү томаттарды коюп, жала жабып, ажырашууга максат кылып, үй бүлөнү бузууга аракет кылсаң, Аллахтын алдында жооп берет кайнене. Ушуну билиш керек. Өтө олуттуу нерсе. Ошол. Ошол неме той болду, уже үй бүлө курулду. Андан кийин кээ бирки азыр жаш молодожены деп коюшат го. Азыр мондай карасак, 1-2 ай сүйлөшүп, андан кийин тийип алгандар, үйлөнүп алгандар бар да. Андан кийин 2-3 ай кайра жашап, кайра ажырашып кетишкендер бар. Андан кийин ошолордун себеби, например, аял кишинин үй бүлөдө милдети, жана эркек кишинин милдети ошо үй бүлөнү сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Андан кийин ошо 1-2 ай сүйлөшүп, анан тийип кеткен жакшыбы же дагы сүйлөшүш керекпи? Ошону сурайын дедим. 1-2 ай аз болуп калат го. Ошо. Мен дагы ойлогом. Көрөк бир 2-3 жылдай сүйлөшүш керек го дейм. 2-3 айда адам тааный албайбыз да. Ошол себептен эмне болот? Ажырашып кетебиз. Суроо эми карындашым сага. Биздин тарыхта ала качуу деген бар беле? Ала качуу бар болчу. Бар болчу, азыр жок кудай качуу. Бар болчу да ошондой. Биздин ата-энелер дээрлик көп эле кыргыздарды ала качып тийишкен. Балким силерде деле болсо керек. Менде деле бар туугандар балким. Суроо эми. Ошо ала качып келген кыз эркекти тааныйбы, тааныбайбы? Тааныбайт. Көпчүлүк учурда тааныбайт. Тойдо бир көрүп калат, анан бир жерде бир таанышып калып, эртеси күнү ала качып кетип калат. Ошо ала качып кеткен доордо бактылуулар көп беле? Азыр ала качып кетпей сүйлөшүп тийгендерде бактылуу көппү азыр? Мурункуда Бактылуу көп болчу. Макулсуң бул нерсе. Суроо эми ушул жерде жатат. Эми ошол ала качып кеткен кыз же ала качып келген бала кызды тааныбай келип, кантип бактылуу болуп кетип атышат? бири-бирин билбей, бири-бирин Такыр билбейт, атын эле билет. Айчапчап, Нурбек болуп, башка эч нерсе билбейт. Же баланча Айылдан деген билет, баланчанын классташы. Болду, ошо башка маалымат жок эч кандай. Кантип бактылуу болуп атышат? Кантип бактылуу болуп атышат?
Буга суроо жооп бере албайсыңар. Жооп жок буга. Жообун айтып берейин. Жообу канчалык карындашым сен адам жакшы тааныган сайын ошончо андан узакташасың. Канча азыраак таанысаң, ага кызыгып көбүрөөк жабышасың. Сен азыр 2 ай 3 ай азыраак болуп калды деп атпайсыңбы? 2 ай 3 айда сен дээрлик бүт нерсени билип койсоң болот. 2 ай 3 ай эмес, 2-3 күн эле кичине байланышсаң ким экенин билип койсоң болот да негизи. 2 ай 3 ай бул деген аябай көп да. Мисалы үчүн Ай Чапчап менен мен дейм, мисалы үчүн бул жигит сүйлөштү, Ай Чапчап менен 2 ай сүйлөштү, Нур Чапчап менен 5 ай сүйлөштү, Гүл Чапчап менен 10 ай сүйлөштү. 1 жылдан ашык өмүр кетти да. Эч бирин албады. Жүрө берет ошентип ар ким менен сүйлөшүп, мындан эч бир пайда жок. Бактылуу болушунун сыры кандай кылышыбыз керек? Көрөсүң жигитти, кызды көрөсүң, үй бүлөсүн тактайсың. Кыска убакыт алып 1 жума, 5 күн, 10 күн эле кетет. Үй бүлөсүн тактайсың, өзүңө жаккан критерийлер бар да. Ошолорду тактайсың. Иман инсабына карайсың, тарбиясына карайсың. Бул 1 жума, 10 күн, 15 күн, ашып кетсе аяк бага 1 айда бүттү, той болуш керек. Эгер андан узак болду карындашым, сен аны таанып, кемчиликтерин биле баштадың, эми айла жок баягы ар нерсе үчүн баш кошуп коюшу мүмкүн да, эми жигитиң болду эле 3 ай 4 ай тип кое берейин деп тип коюшу мүмкүн, эми девушкам эле деп алып кое берет дагы, анан турмушка куруп алгандан кийин баягы айыбын көргөн, ошол айыбы көзүнө көрүнө берет, ажырашып кетет. Ошол нерсени айыбын чыкканга чейин жакшы көрүп турган учурунда баягы 1 айга чейин, эми ар кимде ар кандай, 10 күнгө чейин, 5 күнгө чейин бир баягы сүйүүң ысып турган убакыт болот да, жактырган. Ошол убакта алсаң, буюрса кийин кемчиликтер деле көрүнбөйт, сонун болуп жашап кете бересиң. Түшүндүңбү? Таанышуу менен бактылуу болгондо азыр аалам бактылуу болмок да. Таанышуу менен, жүрүшүү менен бактылуу болгондо аалам бактылуу болмок. Статистика боюнча көбүрөөк таанышкандар көбүрөөк ажырашат, азыраак таанып билгендер бекемирээк үй бүлө курат. Дүйнөлүк статистика боюнча. Ошого 2 ай аз дебеш керек карындашым. 1 ай аз дебеш керек. Тааныдың, тактадың, монча убакыт деп айта албайм, ар кимдин абалы ар кандай болот. Мүмкүнчүлүк болушунча кыз жакты, жигит жакты той тездетесиң. Иншалла бактылуу болосуң. Антпесең бактылуу боло албайсың. Жүрүп алсаң, эми мынтип да ойлоп калбасын көрүүчүлөр. Ой, биз 5 жыл сүйлөшүп жүрүп бактылуу болдук го, анан 2 жыл сүйлөшүп жүрүп бактылуу болдук го деген, бул эми 100дөн 5, 100дөн 3, ал нерсе эске алынбайт. Көпчүлүк ошо сүйлөшүп жүрүп ажырашып кетет. Бир блогер айтып атат. Кызым экөөбүз дейт 3 жыл жүрдүк дейби, 4 жыл жүрдүк дейби. Таанымал эле бир блогер. Мага жиберишиптир окуучулар. Анан ажыраштык деп атат. Биринчи өзү бул сөздө өтө кооптуу да. Нике кыйып алдыңар беле, же жашап баштадыңар беле, ажыраштык деген сөздү кантип айтасың, никең жок да мисалы. Түшүнүп атабыз эми, кыз жигиттен ажыраштык деген мааниде айтып атат да. Неге десе мындай дейт, өзү дейт кыз жигит болуп жүрүүдө бир период дейт, бир өткөөл убакыт болот экен дейт. Ошонун биз өтө албадык дейт да. Кандай өткөөл десе, акыркы убакта бири-бирибизге сөзүбүз да жакпай калды, өзүбүз да жакпай калды, көзүбүз да жакпай калды, сүйлөгөнүбүз, күлгөнүбүз, баскан эч нерсе жакпай калды дейт. Ошол нерсени жеңе алганыбызда баш кошмок экенбиз. Жеңе албадык дейт, кырылыша бердик дейт, анан ажырашып кеттик дейт. Чында сан аргумент кандай болот дейт. Анан эми бул өзү эле тасыктап турат да, адам менен канча жакын таанышып, тактаган сайын бардык адамдын кемчилиги бар да, бир кемчилиги чыкты, болду, жүрөгүң ренжийт, башканы тандайсың, андан кемчилик чыгат, аны тандап 35-ке, 25-ке киресиң. Андай болбой жактыбы? Негизги, мисалы үчүн 10 критерийнин 6-7си жакса, 3-өөдө бир кемчилиги бар. Бисмилла да, башташ керек. Аракет кылыш керек. Дагы жанагы ислам шарияты боюнча той негизи кандай болот сиз? Ысырап жок, жанагындай. Сон тойду айтып бер дедим эле да. Эми жана да айттым, бир аз баса белгилеп айтайын. Эми той дегенде биз азыр кээ бирки бир туугандарыбыз, Алла ыраазы болсун, аябай динге бекем амал кылгандыгы үчүн, такыбалыктан жупуну деп эле таптакыр нөл кылып салып атышат да. Шариятта той маселесин жупуну өткөр деген маселе жок. Пайгамбар алейхиссалам хадисте аулим олау бишша дейт. Бир кой союп болсо деле той өткөр дейт. Мындай айтканда колунан келишинче той өткөр деп атат да. Эми жупуну деп эле таптакыр бүт нерсени жоюп салып, ата-энеге каршы чыгыштын кажети жок. Той болуш керек. Кээ бирки дин душмандар айтмакчы, силердин тоюңар дагы, кунак күнүңөр да жок, силердин бүт 24 саатыңар траур деп тил тийгизет да кээ бирлер. Мындай айтканда кайсы бир деңгээлде алардын айткан сөзү туура да, бизге айтып аткан эмелери, айыптары туура эле. Эми биз кээ бирлер тойду түшүнбөй аткандыгыбыз үчүн мондай түшүнөт да, тойду эмес, деги эле динди түшүнбөй атканы үчүн динде адам күлбөш керек, жылмайбаш керек, каш кабагын түрүп жүрүш керек, кубанбаш керек, шаттанбаш керек деген түшүнүк бар. Андай маселе жок. Хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам боюнча сахабалар дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан да көбүрөөк жылмайып жүргөн адамды көрбөдүм дейт.
тойдо адамдар жылмайыш керек, күлүш керек, шаттаныш керек. Нормалдуу нерсе. Бул сонун той, ошо менен той. Болбосо кечке кабакка шуу салып жүрө берсек, биз стресс, депрессиядан эле өлүп калабыз. Качан күлөбүз биз? Адам кунак тууган ургу менен кичине күлүп жылмайыш керек го. Эми бизде фатваларда келет. Ислам чечимдеринде, китептерде жөн жашоодо уруксат берилбеген нерселер юраххас фил а'рас вал а'яд дейт. Бул деген мааниси жөн жашоодо уруксат берилбеген жана шаттыктар, куунап күлүүлөр уруксат берилбесе дагы айт күндөрү, эртең айт келет мисалы. Айт майрам, биздин майрам го. Майрам күндөрү, той күндөрү уруксат дейт. Демек той күндөрү биз шаттансак болот. Болгонун чеги бар да. Шариатта бүт нерсеге уруксат бар мындай айтканда, бирок чеги менен. Бүт нерседен көп нерсеге уруксат бар, чеги менен да, болгону ошол. Демек кантип өткөрөбүз тойду? Тойду жадырап жайнап эле сонун өткөргө болгон эркек менен аял аралашып кетпейли. Эркектер өзүнчө бир жерде отуруп, мисалы аялдар өзүнчө бир жерде отуруп куунасын, күлсүн, маанайларын көтөрүшүн, арага аралашпасын, арам нерсе аралашпасын, чоочун эркек аралашпасын, уяттуу жерлер бири-бирин көрбөсүн, бөлөк-бөлөк отурсун. Мейли бир кафеде болуп, бир тарапта эркектер, бир тарапта аялдар отурсун, бирок ортого чыгып алып бийлеп жиндүү болбой. Бир жакшынакай бир оюн зооктор болсун. Мисалы үчүн да. Оюн зоок деген эркек менен аялдын ортосунда эмес. Мисалы эркектерге өзүнчө, аялдарга өзүнчө бир көңүл ача турган. Мындай айтканда түшүндүрө алдым жалпы. Ушундай куунак өткөрсөк болот. Мында эч кандай шариат тыюу салып, анан тиги бул деген маселе жок. Дагы бир баса берилүүчү нерсе бизде кыргыздарда бир тойдо бир жөрөлгө бир салттарыбыз бар го биздин. Ошол нерселерди кээ бирки биздин ошол диний өкүлдөр болбойт, бул динде жок, анан тиги бул пайгамбар мынткен эмес, сахабалар тигинткен эмес деген кептерди көп айтат да. Ар бир улуттун өзүнүн ошол майрамында өзүнүн бир шаан шөкөттөрү болот. Ошол шаан шөкөттөрү ишенимге, акыйдага, жанакы адал арамга тиешеси жок болсо, эч кандай зыян жок. Шаан шөкөттөр болуш керек. Мисалы үчүн бизде тойдо кудагыйлар бири-бирине кийим кийгизет, кийит деп коебуз го. Дагы бир мындай бизде бир көңүл ача турган бир нерселер бар да. Мисалы мен ушундай кылгыла деген жокмун. Болгону буну жок, арам деп тыюу салуунун негизи жок да. Мисалы үчүн мен бир тойдо көрүп калдым эле, эме кылышат экен. Бут кийимин кат коюшат экен. Бизде да. Куданынчы, анан куданан кичине белек бир нерсе сурашат экен. Эми куда берип аткандан какап бир нерсе кылып сөгүп сагып бербейт да тигин. Мындай айтканда көңүл ачып жайдары эле өзүнүн бут кийимин сатып алат мындай айтканда. Сыртынан карасаң ооба буну урдап алат, урдаган жок да, өзү ыраазы менен берип атат да. Ошол жерде ыраазы болбой эле акча бербейм, алып кел бут кийим десе деле болот. Болгону бул көңүлдү ача турган нерселер. Ошого даярданып куда чөнтөгүнө акча салып барат, толтурат. Бизде кыргыздарда бар да, мисалы күйөө балдар чөнтөгүнө акча салып барат. Ошол тойдун эмеси өзү ошол. Мындай айтканда тойдун шаани деп коет го, тойдун эмеси, шаан шөкөтү ошондой да. Мен максат ушундай кылгыла деген жокмун. Болгону буларга эч кандай тыюу жок. Бул көңүл ача турган, мындай көңүл көтөрө турган нормалдуу, чеги менен болсо нормалдуу нерсе. Баягындай сатам, анан тигинтем мынтем эмес, болгону жадырап жайнай турган, көңүл көтөрө турган, бири-бирине сүйүү, кудалар, кудагыйлар ушу баары бири-бирине сүйүү арта турган нерселер да бул нерселер. Ушул сыяктуу салт саналардын баарын жок, тиги бу дебей биз кыргыздай болуп татынакай той өткөрсөк, эркек аял жанагындай бир жерде отуруп калып, жанагындай арам нерселерге аралашып кетпей, өз бөлмөлөрүндө отурса, мисалы эгер үйдө өткөрсө, анан жана өзүнүн салттарын кылышса, аялдардын салттарын, эркектер салттарын кылса, эч бир маселе жок. Той ошо менен кызык. Ошо менен болот. Анан жанакындай аншлаг дейбизби, эмне дейбизби, концерттен беш бетер кылып 6 саат той өткөрүп, анан эркек менен аял аралашып кетип, анан кыз келин дебей, аксакал кемпир дебей баардыгы бийге түшүп алгандыгы, буну ишенип койгула, Европада кылбайт мындай тойду. Европада мындай той болбойт. Мындай тойду көрүп эми жөн эле айтып атам да, мындай айтканда шайтан көрүп астагфирулла десе керек да. Менден өткөн шайтандар бар турбайбы десе керек да. Албетте бул сөзүм эч бир мааниге эмес, болгон жөн эле айтып атам да, мындай айтканда шайтан көрүп. Эми чектен ашып кеткен да, мисалы сакалы бар, сакалы жок, жолу бар, жолу жок, эми бел башын кыймылдатып, биякта чоң ата-энелер отурат, эми бул эмне деген ушундой өзүң эмес ата тегиң эч ким түшүнбөгөн бир рэптерди коюп алып бийлейт, бул эмне деген ушундук бул. Болбойт да. Айтайын дегеним кыскасы, тойдо шаан шөкөт болуп көңүл көтөрүүгө эч кандай тыюу жок. Чеги менен эле, түшүндүңбү? Чеги менен болсо болот. Жана үй бүлө крепкий болуш үчүн, Бекем болуш үчүн эркектин милдети жана аялдын милдети кандай? Үй бүлөдө аял кичине илимдүүрөөк болсо, эркекти ошо илим жолуна аял кантип тартса болот? Или эркек илимдүүрөөк болуп, аялды кантип бири-бирине жандай үстүнөн сен, например, кээ бирки аялдар түшүнө алат.
сен ушундай кылсаң десе бул мага указывать этип атат азыр деп катуу алышат да. Ачууланат, ооба ачууланып кетет. Ошону секин түшүндүрүп кантип кылса болот ошону. Азыркы жаштарда мындай тенденция кетип атат да карындашым. Эме сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү билимдүү болуш керек деген түшүнүк бар да. Күйөөсү билимдүү болсо, аял да билимдүү болуш керек. Аял бир аз билимдүү болсо, бул да билимдүү болуш керек. Ооба, мен мугалим катары айтам. Ар бир мусулман, ар бир эркек, аял, ар бир кыргыз жараны билимдүү болуш керек. Базовый деңгээлде баардыгыбыз билим алышыбыз керек. Өзүгө керектүү намазды, орозону, зекетти, ажылыкты, таарат жана башка соода маселелерин өзүгө керектүү эмнеге муктаж болсо, ошонун баарын алышка милдеттүүбүз. Ооба. Бирок адис болуп кетүүгө милдет эмеспиз да. Биз азыр жаштар, мисалы үчүн айтайлы, Нурбектин аялы Айша апша билими бар дейли да. Мисалы бир диний окуу жерде окуган. Адис кыз да бул, адис аял. Диний адис. Күйөөсү бир жөнөкөй намаз окуйт бар жайында, бирок билими жок. Буну адис кылдыргысы келе берет да, сен адис бол деп, мага окшоп Куран оку, мага окшоп тафсирден сабак бар, мага окшоп сен сахабалардын өмүр баянын бил, анан тигин бил. Буну адис болуш үчүн буну биз окуу жайга жиберишибиз керек да буну. Анан бул бир тарабы. Экинчи тарабы, буну адис кылсак эле экөөң бактылуу болуп кетесиңби? Деген маселе бар да. Көрдүңүзбү? Силер жөн эле жаштар азыркы мындай иллюзия дейинби, мындай элестетип алышканда экөө тең илимдүү болушса, анан бактылуу болушат деген. Бакыт бул билимде эмес карындаш. Мен буну сабактарда айтам, онлайн сабагымда, офлайн сабакта. Билимди үй бүлөгө такрарлаштырбагыла. Тиешеси жок эч кандай. Билимдүү болосуңбу, болбойсуңбу, адам керек сага. Эки адам табышсаң, бактылуу болосуң. Ушундай бир үй бүлөлөр бар. Күйөөсү аябай билимдүү. Окумуш докторлукка чейин жеткен окумуш профессор. Аял ишенесиңби, Куранды араң окуйт. Эч нерсе жок. Нөл, эч нерсе билбейт. Бактылуу жашап, жөжөлүү, неберелүү болуп атышат. Биздин жаштар азыр жок. Мен профессормун, сен дагы жок дегенде бир нерсе болду да. Аны болсок не да? Болду дейли, не болот? Кайра экөөң тең болсоң, эми экөөңдө тарбияң жок болгон болсо чокулашып кетесиң кайра. Бир маселе талашып, чокулашып кетесиң кайра. Түшүндүңүзбү? Андан көрө бири-бирин түшүнүп эле жашаш керек. Эми мындай маанини айтып атсаң карындашым, баягы намаз окубайт, анан кантип намазга тартам десең, ал бөлөк маселе ал. Ал бөлөк маселе. Сөз илимдүү кылам деген максат кое албаш керек. Мисалы үчүн сен айтайлы билимдүүсүң, карындашым бирөөгө турмуш жашасың, ал жөнөкөй эле бала болгон болсо, ошону ошол бойдон кабыл кыл, өзгөртөм дебе. Ошондо бар жакшылыгына сүйүп жашай бер. Түшүндүңбү? Сөзсүз аны билимдүү кылам дегендей, намаз окусун, түз жүрсүн, кыянат кылбасын, болду. Балдарың ата болсун, сага эй чыксын. Мындан өткөн бакыт жок да. Эми кантип намаз окутам дегенде, эркек кишини, аял кишини намаз окутуп кетиштиги бир аз татаалыраак. Аялдардын эркекке карап намаз окуп кетиштиги көбүрөөк жакшыраак, жеңилирээк. Неге мындай десең, аялдын табияты ушундай, баш ийет да. Табиятынан баш ийгенге макул да. Эркектер, ал эркек атасы айтты намаз окубады, агасы айтты намаз окубады, устаттары, агайлары айтты намаз окубады, анан келип сен айтсаң намаз окуп калабы да. Сен айтсаң башыңды ортпа деши мүмкүн да. Башыңды ортпойчу, өзүң ишин кылчу дейт. Бар да ашканадан чыкпа деши мүмкүн. Анан сен айтасың, капа болосуң, мен жакшылыкка айтып атсам, бул мени кабыл кылбай атат деп атат. Ошого карындашым, намаз окуп намазга бекем болсоң, башынан намазга бекем болгондорду тандасаң жакшыраак болот. Мына максатым намаз окубагандар адам эмес деген маанide айткан жок. Болгону сен эртең баягы көңүлүң ооруп калбаш үчүн, ичиңден ренжип калбашың үчүн, ошо өзүң тармагыңдан намазга бекем болгон адам тапсаң жакшы болот. Жигиттер эми намаз окубаган кыз болсо деле ала берсең боло берет. Себеби жигиттер иймерип алыштыңар көбүрөөк жеңилирээк. Анткени аял заты табиятынан ийилүүгө даяр турат да. Албетте анын тилин табып эле көңүлүн көтөрүп турсаң, буюрса сага кошулуп намаз окуп алат иншалла. Ушундай бир аялдарды көрдүм мен бул жашоодо. Ошол эркек тарабы аны айтып намаз окуп жол салын дебесе деле, ошого көрүп өзүн ыктап бир жума 10 күнүн ичинде айтканда бир таптакыр кийимсиз жүргөн десек болот да, кийимсиз 3/4 кийим менен жүргөн кыз бир жума 10 күнүн ичинде толук жолун салынып, көйнөгүн кийип, намазын окуган ушундай бир хор кыз болуп калгандарды көрдүм жашоодо. Эркекти карап туруп, эркек айткан эмес намаз окуу, жолун салын деген эмес, бир оозду айткан эмес. Болгону ошого татыктуу болоюн, ошого жакшы жубай болоюн деп эле өзүнө көрүп атасыңбы? Мисалы бизде эркектерде андай болбойт да, мен кызыгам мондай болоюн деп эме кылбайсың да, көп деле эркек анча ийилбейт эркек. Түшүнүп алдыңбы? Болду, жооп болбой калдыбы? Неге эркектер андай болбойт? Табиятынан ушундай. Сен мындай дей албайсың да карындаш, мисалы үчүн неге жер катуу, көл жумшак, көл эме батып кетем дей албайсың да, туура? Табият ушундай. Жердин катуулугу, жер катуу табияты. Суу жумшак, батып кетесиң ушундай да. Сен мынтип айта албайсың, жерде туруп секирип атам, эмнеге кирбей атам? Көлгө барып бутум салсам кирип кетип атам деген сыяктуу. Андай эмес. Эркектин табияты ушундай, аялдын табияты ушундай. Бул ошону кабыл кылышыбыз керек. Бул ал эркек жаман, мени укпай атат дегенге негиз жок. Табият ушундай. Соз эркек аялдан канчалык
деңгээлде илимдүү болуш керек же илимсиз болуп деле илимдүү аял алса болобу? Илимсиз болуп деле илимдүү аял алсаң болот, ошол аялыңдын тарбиясы жакшы болсо. Эгерде аялыңдын тарбиясы жок болгон болсо, бул жагын айтсам капа болуп каласың да. Эгерде тарбиясы жок аял алган болсоң, ана жонуңа отуруп, эки кулагыңдан кармап, мурдуңдан тешип илип жетелеп алат. Жетелеп алып жакшы жакка алып барса жакшы. Жаман жакка алып барып коюшу мүмкүн да. Айтканда сенин үйүңдө эч кандай ордуң болбойт. Будан эми айтышыңар мүмкүн, көрүүчүлөр айтышы мүмкүн, эми аял баштасам эмне болот экен, аял деле жакшы болсун дейт да, тиги да бу да деп. Эркектин үйдө сөзүнүн орду болбогон эркектин үйүнөн мындай тарбиялуу укмуш чыгаан адамдар чыгышы кыйын, бул тажрыйба айтып турат да. Эркектин үйдө атабыз деп турган эркектин үйдөн сөзсүз иншалла жакшы адамдар чыгат. О чыгаандар болбосо деле жакшы тарбиялуу адамдар чыгат. Эркектин үйдө сөзсүз орду болуш керек. Сөзүндө орду болуш керек, өзүндө орду болуш керек, абройлуу болуш керек. Тарбия көрбөгөн кыз болсо, илимдүү болгон болсо, сени мындай хадис бар. Мындай алган, сен тигинткенсиң, мындай, бул сүннөт, бул арам, тиги бу. Сен жашоодо мындай жашоону тартып коет сен. Эч нерсе дей албайсың сен, эч нерсе билбейсиң. Эч нерсе далил келтире албайсың. Кыскасы кеттиң да, бүттү. Балдардын көзүнүн алдында сен эч кандай аброюң жок. Илимдүү болуп туруп, илимсиз кыз алсаң боло берет да. Мен кайра сунуштайт элем. Илимдүү жигиттер, хафиздер, силерге окшогон жигиттер жөнөкөй кыздарды алып бактыруу боласың иншалла. Дейт элем. Эме илимдүү хафизаларыбыз алардан да билимдүүлөргө турмушка чыксын. Ошондо бактылуу болушат. Мен буну тажрыйба менен айтып атам. Буну бир хадис, аят деген жок. Жашоо тажрыйбадан көрүп атам. Мен бул сферага бүгүн келип калган жок да. Канча жылдан бери ошону менен жүрөм. Канчалаган. Бир окуучум бар менин. Өзү эми тиги жигиттичи билбейм эми. Кыргыздын жүзү ошол жигиттин жүзүндөй десек болот да. Жигит болсо ошол жигит ушундай болот да, башка билбейм да кандай болуш керек. Иштейт, адалдан эмгек кылат, эмгекчил. Анын эмгектигин көрүп, эмгекчилигин көрүп мен мындай карап өзүм кээде уялып кетем да. Мисалы, көбүрөөк уктап коесуң, көбүрөөк эс алып коесуң дегендей. Күнү түн эмгек кылат да байкуш. Аябай эмгек кылып багат, бирок жанакындай маселе. Ал жигит жөнөкөй 5 убак намазы бар, түз жүрөт, аялы хафиза, бир нерсе, Курандан сабак берет, устаза, таквашка. 2-3 баласы менен болуп, анан 5-6 жыл бактылуу жашап, анан барып туруп, мен буну сөзүн эч кандай укпай, аягында кекиртегинен алып мындай жакалап туруп, мен талагымды бер деп ажырашып кетишти. Факт. Максат ошол ошондой болсо эле барды ошондой дегим келген жок. Болгону абайлагыла деп атам да, ушундай жерлери бар деп атам. Болгону ошол эле айттым. Мынтип ойлоп калбагыла, мен хафиза кызды алайын деп аттым, ал мени ошентет экен деп ойлоп калбагыла, андай эмес. Ошондой кооптонуу бар, болгону эле ошол нерсе. Абайлаш керек. Аял өзү да каалабайт да, өзүнөн төмөн болушун каалабайт да. Өзүнөн бийик болушун каалайт аял өзү. Ар тараптуу бийик болушун каалайт, бою бийик болсун дейт, ою бийик болсун дейт, аброю бийик болсун дейт, билими бийик болсун дейт, бирок жактырып калып тийип кое берет да, кийин баягы өзүнүн кыялындагындай болбой калган үчүн сен анан өзү билбеген абалда тебелеп коюшу мүмкүн. Балким же тарбиясы тияктан начар болуп тебелеп коюшу мүмкүн анда. Ошо жөнөкөй тарбиялуу кыздарды каяктан биз кантип телейбиз? Жазып аласыңбы, дарегин айтайын? Жазып аласың? Жөнөкөй, адеп ахлактуу, тарбиялуу кызды каяктан табабыз дейт. Дарегин жазып ал. Дареги Кыргызстандын Баланча областында деп издеби. Эч жерде жок андай кыз. Айтайын дегеним, андай кыздардын дареги болбойт. Деги эле жакшы кыздын дареги жок. Мисалы үчүн, моно жерге барсаң ушундай жакшы кыз деген жок. Бардык жерде жаман кыз бар, бардык жерде жакшы кыз бар. Бардык жерде жакшы жигит бар, бардык жерде жаман жигит бар. Кантип жолуктурасың десем билбейм да, сенин тагдырың кантип жолуктурасың. Мен билбейм да, мисалы, сен балким жакшы кызды коомдук транспортто жолугуп каласың, балким базардан жолугуп каласың, балким бир окуу жайдан жолуктуруп каласың, ар жерден жолугуп каласың. Мен айта албайм, моно жерге барсаң, ушул жерде жакшы кыз бар деп. Кээбирлер айтат го, моно окуу жайларга барсаңар, ушул жерде жакшы кыздар бар деп. Ал болгону көпчүлүгү жакшыраак ошол жерде. Дал ошол жерлерден да жаман кыздар чыгат. Биз ойлобогон, издебеген жөнөкөй эле университеттерден мыкты кыздар чыгат. Ар намустуу, адеп ахлактуу сонун кыздар чыгат. Балким жолугуда, намазда жок болушу мүмкүн ошол кыздардын, бирок момундай кыздар алар. А биз жолугу менен намазына кызыгып, Куранына кызыгып жүргөн кыздардан балким биздин эртең төбүбүзгө балким чай кайнатышы мүмкүн. Биле албайбыз. Ошого монундай маселе жок да, ким мынтип айтып атса, жөн эле бул жаатында эч нерсе билбеген адам да. Баланча жакка барсаң, ошол жакта жакшы кыздар бар деген адам. Жок да мындай нерсе. Болгону ушуну түшүн. Бир аз жакындатып айтып берейин. Арабтарда жакшы кеп бар. Үйлөнө турган жигит ла табхас анин ниса, фабхас анир rijal. Фейннан ниса салихат
катуу жады сыйпуу өтө жагылат. Аялдарды жакшы салих аял издебе дейт. Салих мыкты жигит изде дейт. Чыгаан жигит изде, мыкты эркек изде. Ошондой мыкты чыгаан эркектердин үйүндө кыздар бар, жакшы салих кыздар бар. Же кызы бар, же эжеси бар, же карындашы бар, бир нерсе, бир байланыш. Болот да барыбыздар эже карындаш деген. Мыкты адамдарды, эркектерди изде, ошолор мыкты кыздарды тарбиялап берет. Биз аларды издебейбиз да, биз өздөрүн издейбиз кыздарды. Өздөрүн таба албайсың. Кыйын табыш, эми таба албайсың дебейм. Алданып калышыбыз мүмкүн. Кыздар дагы ошентип табак издеш керекпи? Мындай балдарды ажа баклагына. Сөзсүз. Ата энеси тарбиясына карап сөзсүз. Бизде тилекке каршы азыр кыздарыбыз кулак менен, жигиттерибиз көз менен сүйүп калдык балдар. Кыздарыбызга жакшылап шан келсе, сүйүп кала берет. Кыздарыбыз жакшы 5 килограмм шпатлевканы чаптап келсе, жигиттерибиз сүйүп кала беребиз болду. Мурдаракта ушундай көбүрөөк болчу, азыркы эме бир аз өзгөрдү. Диний чөйрөдө өзгөргөндөр азыр жигиттер кыздардын жолук көйнөгү Кураныга эле алданып калып атат. Жолу бар, көйнөгү бар, Кураны бар, намазы бар деп эле. Азыркы кыздарыбыз жигиттердин бир нерсе кыла алгандыгына эле азырылып калып атат. Бир аз эмеси бар, ийгилиги бар, унасы бар, үйү бар, анан иши бар, стабилдүү доходу бар деп намаз окуйт экен деп дагы алданып калып атат биздин кыздарыбыз, хафиз балдар экен деп, молда бала экен деп деле. Булар мындай үйлөнүүгө негизги критерий болбойт. Ушул нерселер менен гана үйлөнүш керек деген жаңылыш. Бул нерселер сен эртең жашоодо бир пайда келтирбейт. Эми олуттуу бир пайда келтирбейт сага. Дагы Өзү мындай айтат го, сол аялды 4 нерсесине карап үйлөн депчи. Анан эркектерге деле ошондой нерсе хадис алдынан айткан сөздөр бар. Эми көп да мен бардыгын айтып отурсам сабакта айтып берет элем буну. Негизги тарбия маанилүү. Эркек деле аял деле. Эң маанилүүсү ошол тарбиясы. Тарбия дегенин ичинде ошо ата тектүүлүгү, тарбия көргөн жерден уяда эмнени көрсө учканда ошону алат. Баары бир тарбиясына тартат. Сен үйлөнө турган кыздын ага энесин карап ал, ата энесин карап ал, ага энесин байкаштырып ал, ага энеси сенин эртеңки балаң. Сенин аялың болду 90% өз энесинин кылыктарынын жолуна, ошол өз энесинин эмесинде арыгына түшөт да. Апасы баланы кандай тарбияласа, сенин ала турган аялың да, сенин балдарың да ошондой тарбиялайт. Айтайын дегеним, сенин кайнаган кайның кандай адамдар болуп турса азыр, büyük ihtimalle деп койдук го, баягындай көбүрөөк эмеде, көрсөткүчтө сенин балдарың да ошондой болот. Себеби аялың өзүнүн апасындай кылып тарбиялап берет сенин балдарыңды. Түшүндү болду? Ошого ата эне тарбия өтө маанилүү. Ошол жерде да кыздарга айта кетем. Урматтуу жаштар, кайсы үйдөн кыз албагыла? Кайсы үйдө аялдары эркектеринен айбыкпаган үйдөн кыз албагыла? Аялдары эркектерине урматтабаган, кайсы үйдө эркегинен орду болбосо, ошол үйдөн кыз алуу сунуштабайбыз, болбойт. Түшүндүңөр, айбыгат деген. Мисалы үчүн атасы келген кезде үйдө бир өзгөрүү болбосо, апасы кыймылдабаса, балдары туруп атам келди деп орун бошотпосо, атам айтты деген көңүлгө жакпай атса дагы атам айтты болду, атам айткандыгын кылабыз деп турбаса кыздары, балдары, аялы мисалы үчүн башка нерсени каалап турат, бирок атаңар айтты, атаңардын айтканын кылабыз. Мага мен го мондайын тандап атам, бирок атаңар ушуну тандады, ушуну кылабыз деп турбаса, атаң эмнени билет эле, мен билем, ой мен укмушмун, мен атамдан үйрөнгөм, апамдан үйрөнгөм, курбум үйрөткөн, интернеттен үйрөнгөм, атаң билбейт, атаңды мен адам кылганмын деп турса, бул үй бүлөдөн кыз алууга болбойт. Кызы дагы эртең сен ошондой болот. Болду, демек сөзсүз атанын үйдө орду болуш керек. Кайсы үйдөн кыз аласыңар? Эркектеринин орду болуш керек. Карындаштары агаларына агамдан сурайын. Агам деп турсун, байкем деп турсун, акам деп турсун, үкөм деп турсун, кыскасы эркектерин сыйлап урматтап турсун. Ошонун сөз болуп турсун, эч качан жерге таштабасын. Аларды алдабаган дагы кыз болсун. Агамды алдап чыктым, энимди алдап чыктым, атамды алдап чыктым, анан алардын көзүнө чөп салдым, анан мынтим алдадым, мындай кыздардан абайлаш керек. Кыскасы эркегинен өтө айбыгып, сыйлап, урматтап, алардын сөзү мыйзам болуп турса, эртең ошол эркекти сага алмаштырат дагы, сенин сөзүң мыйзам болот. Азыр алар жаштыгында эркектердин сөзү мыйзам болбой атса, эртең сага келгенде деле ошондой мыйзам болбой калат. Кыздарга кандай үйгө турмушка чыкпагыла дейт элем. Кайсы үйдө аялдары кордолсо, аялдары
сүйүлбөсө, урматталбаса, сыйланбаса, аялдары мындай бир ханышадай жүрбөсө, ошол жерге турмушка чыкпагыла кыздарым. Ошол аялдарга силерди кошуп дагы кордоп коет, зордоп коет. Демек, үй бүлөсүндө аялдар өтө урматтуу болуш керек. Апасын урматтаган болуш керек, эжесин урматтаган болуш керек, карындашын урматтаган болуш керек, эч качан алар ур токмокко калбаган болуш керек. Жана сөгүлүп, сагылып калбаш керек, ар жерде кароосуз калып кетпеш керек. Эже карындаштар баардыгы эже аял заты урматталып турса, эркектер тарабынан ошол үй бүлөгө сен бүлө болсоң, сени да ошолордун катарына кошуп урматтап сыйлай алат. Аларды жыргатпай аткан сени жыргатышы кыйыныраак. азыр көбүнчө мындай үйлөнүп алып, балдарын ата энесине таштап, анан сыртка чыгып кетип атышпайбы, үйлөнүп, точнее иштегени сыртка чыгып кетишет дагы. Балдарын болсо, неберелерин тарбиялаганда аларга мындай көп урушуу, тыюу жок да. Телефонду көп карматып коет. Көп эркелетет. Ушул жагына өзүңүздүн оюңузду, андан советиңизди айтыңыз. Сонун. Эми социалдык абал оор да. Чындыгында буну мен кечинде ушу силердин сабагыңарга эме кылып отуп бир жакшы эмени окуп калдым. Биз башыбыздан өтпөгөн нерселерге баатыр боло беребиз деген кепти окудум да, керемет экен да. Башыбыздан өтпөсө биз баатыр боло беребиз да, мынтсе болот, тигинтсе болот, анан мындай деп эле анан акылман боло беребиз да. Чындыгында социалдык абал оор болуп ар жакка кетип атабыз да. Мисалы Орусиялап кетип атабыз, казакстандап кетип атабыз, иштеп калып атабыз, күндөп түндөп иштеп атабыз дейли. Эртең мен деле ошентип иштеп калышым мүмкүн, балким бир күн арбага сүйлөшүшүбүз мүмкүн, балким кара жумушта иштешим мүмкүн, балким таксовать этишим мүмкүн, балким Орусиялап кетишим мүмкүн. Кыскасы абал оор, социалдык абал. Бул жагын түшүнүп турабыз. Мындай айтканда, биздин азыр башыбыздан миграция өтпөй туруп эле бир нерсе дегенден алыс бололу эле дегим келип атат да. Эми ошондой болсо деле, башыбызга миграция түшүп калса деле, ушул нерседен кача албасак, мен айтар элем ошо жаштарга айрыкча балдарыңарды ала кеткиле да. Эч качан ата энеге таштабагыла. Бул деген ата энеге ишенбегендиктен эмес, ата энең сени балаңды сенден жакшы карайт алар. Маселе жок. Болгону чектен ашырып жиберишет да. Баягы баладан да небере таттуу болот да. Биз балдарыбызга мыйзамдарыбыз катаал болот да. Ата эненин балдарга мыйзамдары катаал болот. Буну кылба, бул кыл деген көп эркелетпейсиң да, ушундай кармайсың. А бирок чоң ата менен чоң энечи, эми ал сенин койгон мыйзамдарың өтпөйт да. Аларга ата энең мындай кыл дей албайсың да, сен ата энең да. Ал мисалы үчүн мен үйдө кыздарыма телефон, балдарыма телефон бербесем, ата энем телефон берип коюшу мүмкүн. Көрө кой балам деп жакшы көрүп берип коет да, мульт көрүп коюп коет, анан балам сааттап мультикте отуруп калышы мүмкүн. Бузулабы? Бузулат. Балким мен бир нерселерди жедирбешим мүмкүн. Баягындай колбаса сыяктуу бир нерселерди жедирбешим, чипсини бербешим мүмкүн да. Анан ата эне балким тойго барат, бир жака барат, тияка барат келет да. Анан жей кой деп алар жесе өзү жегенде сүйүнүп берип коет аларга. Анан алар эмне болуп калат? Жалаң чипсичинде болуп калат. Үйүмө келет да, анан мага чоң атаман алып бер, сен алып бербей атасың, кана чипси, кана сосиска, кана шашлык, эме, кана жанагы эмне эле, колбаса деп турса, бузула баштайбы эки тарап. Бул деген жана чоң ата чоң элерге тил тийгизүү максатта эмес. Болгону алар ашыкча жакшы көргөндүктөн баланын эмеси бир аз эме болуп калат. Эми бул жерде айтышы мүмкүн да көрүүчүлөр, жок мен чоң ата чоң эненин эмесинде чоңойдум, жакшы болот. Ооба, чоң ата чоң эненин сен бербеген тарбияларды дагы берет алар. Сонун. Болгону келишип алыш керек да, ата апа. Биздин үйдө, менин үйүмдө, жеке үйүмдө буларга мындай нерсе жедирбей атабыз. Сиздер да жедирбеңиздер биз жокто. Мындай нерсени көрсөтпөй атабыз, көрсөтпөгүлө деп келишип алсаң, айланын ата энеңе кала берсин ал. Сонун кылып тарбиялайт алар. Кайра жигит кылып тарбиялайт айылда. Ат миндирет, эшек миндирет, уй саадырат, айтканда азыр. Айтор кысасы мыкты кылып тарбиялайт, маселе жок. Бирок мынтип келишип албасаң, алар башкача тарбиялабан, сен башкача тарбияласаң, балаң ортодо мындай болуп калат. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы, бала аябай өксөйт. Кандай гана болбосун, бир кадам баары алыс. Бир кадам алыс болгондугу үчүн баары бир ичинен ата энесин көксөй берет. Бир бала болду бизде, туугандардан бирөөдө кадимдей боор ооруга чалдыкты да. Ата энесинин сагынгандыктан. Ата энеси 2 жыл миграцияда жүрдү, бала кадимдей ооруду, денесин бүтүндөй эме болуп кеткен. Оору басып кеткен да, барса эч кандай диагноз жок. Бир доктор таптı ошончу. Сураштырып отуруп, ата энеси каякта миграция. Балаңар куса болуптур дейт. Ата энеси келгенден кийин баланын бүт жана оорулары баары айыгып кетти. Эч кандай эмес экен, куса ичинен баягы сыздап атат, боор ооруп, денесине бир нерсе чыгып кетет. Ошо баланы куса кылбаш керек. Мүмкүнчүлүк болсо айтарым, ала кеткиле миграцияга. Аялыңарды татыштабагыла, балдарыңарды ала кеткиле. Эми такыр мүмкүн болбой атса, тез барып келип турула. 1 айда бир, 2 айда бир тез кел, баягы жылдап жүрүп алба. 6 айлап, 5 айлап, 2 жылдап жүрүп алба. 4 айда кел, 3 айда кел, 2 айда кел, кысасы тез келип турганга аракет кылсаң, ошондо анча билинбейт. Балаң куса болбойт.